Assalamu алейкум тугандар. Агроженага подушканы куюп баштадык азыр. Сиздерге кыска айтып түшүндүрөйүн. Узуну 55 метр. Ар 7 метрде колоннага арматура чыгардык. Себеп дегенде минималка жери 1,5 метр, бул жагы 1,90 болот. Фундаментчи 1,20 засыпка болот бул жерчи. Ошондо 1,20ны бул көтөрүп туруш керек да. Консультацияга чыгып жүрөбүз. Фундамент общий бул жака ооп кеткен болот же бул жака ооп кеткен болот да. Просто ограждение элечи. Биздики бул жака ооп кетпеш үчүн колонна чыгардык. Бир 15 миң, 20 миң расходтон качпай. Себеп дегенде жоопкерчилик бар. Эртең ким кылды, бул кылды деп биздин атыбызга, бизге сөз тийип калбаш үчүн. Так, колонна 16лык российский арматура, 6лык зым хамыт. Эмен эки түрү бар. Подушкага арматура салган. Биринчиси бул квадрат, мына биз кылган. Экинчиси мына 4 арматура ташталат дагы 20 сантиметрден шахмат болуп токулат. Мен муну туура көрөм, себеп дегенде бунун үстүнө андай деле эмеге отурбайт, жүкчү. Отурса да именно ушул жерге отурат. Груз ушул жерге келет. Так, 90 градуска буруп алдык муну, көрүп турасыздар мына. Бул жакты 2 метрге чыгарып койдук. Подушкасы менен бул жерге 60 сантиметр куябыз мындай көтөр. Себеп дегенде бул жага кетпеш үчүн. Себеп дегенде бул жер 1,90 болот фундамент. 1,20 засыпка болот. Ошо 1,20 засыпка болгондо бул дубал бул жака кетпеш үчүн. Уштугандар, эгерде биздин иш көңүлгө жакса, уста керек болсо зона кылса, биринчи зона кылып сенаны тактап туруп, мана шаар иште керегине консультацияга 1000 сом которосуздар, ал жерге 2000 сом. Биз барып көрүп, балашып, бабаш алганда сиздин заказыңызды алган болом. Сиздин заказыңызды алгандан кийин 1 ай, 1,5 айда ишиңизди баштайсыз. Себептен бизде очередь. Мага зона кылгандардын 70% срочно де, срочно болбой калат. Азыр июнга чейин дата толду. Июндун башынан заказ алабыз. Июндун баш дегенде 1-нен 5-не чейин.